Assalamu алейкум достор. Биз азыр Жалал Абад шаарындагы Телтор ат майданындабыз. Ат майдан өтө мыкты жерге жайгашыптыр. Майдандын казандар мынакей баары эски үлгүдөгү казандар, бирок ылай казандар. Бирок жакшы, баары стандартка туура келет. Аянттын размерлери баары так. Бул жакта трибуна баары жакшы, бир аз оңдоп түзөөгө муктаж экен. Бирок негизи ат майдан өтө мыкты экен. Кудай буйрса бул жерде дагы чоң оюндар болуп атыптыр. Мэрдин кубогу, шаардын клубдар аралык оюндар өтөт экен. Кудай буйрса жылыштар жакшы экен. Ушул жердеги патриот жигиттердин колдоосу менен көтөрүлүшүп атат. Мынакей туугандар, бул тайказан. Ошо эски үлгүдөгү тайказан, ылай баллон менен жасалган. Бирок мыкты жакшылап оңдоп түзөшүп, сонун кылып, балдарга коопсуз кылып, кырларын жок кылып, татынакка кылышып коюптур. Болгону гана ушул аянтка бир аз кум төшөп койсо, баягы чаңдан арылуу максатында жакшы болот экен. Кудай буйрса. Ассаламу алейкум Эзике. Ва алейкум ассалам. Биринчиден бул көкбөрү оюну кыргыз оюндарынын бир улуттук оюнун сап башында тургандай оюндардан эмеспи? Ушунун ачылышын жасап, элди журтту чакырып, балбандарды чогултуп дегендей бир самалдык жазып атыпсыздар. Ушул жөнүндө бир кеңири өзүңүз айтып кетсеңиз. Рахмат сага биринчиден, Асылбек. Бул биздин быйылкы жылдын жаңы бир баштайбыз деген оюбуз. Бизде жакшы жылда былтыр бир оюн өткөрдүк эле. 5 команда болуп, 5 командадагы өзүнчө бир демөөрчүлөр да. Бир команданы мен алып чыгам, бир команданы федерациянын башчысы Марат алып чыгат, бирөөнү Тынар, бирисин Касым деген бала Кыргыз айыл өкмөттөнчү. Ушул балдар мындай айтканда бул клуб болду да. Ушул клуб болуп, ошого азыр биздин райондон кайсыл айыл өкмөттөн болсо дагы балдары кошулуп улак чабуулап атат да. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул оюнубуздун негизинде биздин балдар быйыл барып, Ошко барып биринчи местен алып келишти. Экинчиси, көчмөндөргө барып келди балдарчы, таласкачы. Анан ушул мына жылдын бир ачылыш кылып, балдар чогулуп сүйлөшүп, биздин максат бүгүнкү ушул биздин канча команда болсо дагы аягында 2020 жылы Ноорузга бир команда кылып алып барабыз деген биздин ниетибиз ушундай. Жакшы. Анан могул ат майдан тууралуу азыр мисалы областтардын баарында жанагындай заманбап тайказан дейбиз го. Ошондой жеткиликтүү болуп баарына тарады да. Сиздердики дагы деле баягы эски үлгүдөгү казан экен. Казан жөнүндө кандай дейсиз? Буйрса келечекте. Ушул суроо өзү өтө жакшы суроо болду. Жалал Абад областында бул биздин ипподромду биз 2009 жылы ремонт кылдырдык эле. Ошондо да биз райондун депутаты эле мен, биздин демилгечи бир жакшы Бекболот ака деген ушул көкбөрүнү баштаганда уюштурган киши, правилаларына өзүнүн бир идеясын кошкон киши биздин Бекболот ака деген Ибрагимов Бекболот ака бар да. Ошондон кийин бул жерде ремонт жок. Ремонт жок. Бардык областтарда азыр заманбап тайказан бар. Заманбап адамдар отуруп көрө турган, жан чачында отура турган чатырчалары бар. Биздики ушул бүтпөй атат да. Ушул бүтпөй атат. Быйыл дагы бизге ушу көкбөрү жанагы көчмөндөрдө Жалал Абад областына беребиз деп быйыл берилбей Ошко кетти да. Биз ушуну күтүп аттык эле. Мына өзүңүз көрдүңүздөр. Жалал Абад областында өзү бир эле ипподром бар да, Телтор.
акыбалын көрдүңүздөр. Көрдүк. Аракет кылып, эч кандай акча бөлүнбөйт эч жактан. Эч кандай. Ушу аракет кылып өзүбүз аяк бияктан бирдеке кылып ушу тайгазанды оңдойбуз. Дагы эки жагын карайбыз да ушундай болуп да. Шарттар түзүп. Же областтан, же райондон, же башка жактан бир жардам берем деген адам жок. Барып жүрүп, жазып жүрүп, мен дагы ушул акыбалда да көрдүм. Көкпөр деген демиңиздер өчпөсүн, аракет кыла бериңиздер. Өзүңүз айтмакчы, бул эми улуттук оюн болгондон кийин ар бир адамдын атуулук сезими болбосо мындай жумушту жасаш кыйын экен. Ушул сиздер жигиттер өсө берсин, сиздерге көрүп биз артыңыздар келип аткан инилерибиз үлгү алалы. Кудай буйрса ийгилик сизге анда мындан кийинки жумуштарыңызга. Рахмат чоң. Ассалому алейкум, Марат. Биринчиден, бир жакшы самалыкты баштапсыңар, Кудай буйрса. Ушул негизги ушул турнирдин ачылышы кандай максат менен башталып атат? Биз эми ушул жерде эле көкпөр чаап жүргөн балбандардын башын бириктирип, анан оюндун ачылышын кылып коелу деп ачык эле турнир болуп атат. Каалаган команда келип катыша алат. Ушул жерде бүгүн ачылышын кылып атабыз. Бүгүндөн баштап улактар, ушул көкпөрлөр уланып турат бул жерде. Анан быйылкы сезондун ачылышы деп бүгүнкү күндү белгилеп, бүгүнкү күнгө коебуз. Жакшы. Бул ошондо бул сезондун ачылышы болуп калат, Сезондун ачылышы бул, сезондун ачылышы деп ушу бүгүн ачтык. Эми команда ойноп атат азыр. Эми бул оюндун негизги мындай кийинки тартиптери кандай беркиде өтөт? Айыл өкмөтпү же эркин? Эми бундайда бул айыл өкмөттөр аралык оюндар дагы бар. Райондон аралык оюн бар бул жердечи. Райондон губернатордун кубогу бар, мэрдин кубогу бар, Сузак акимдин кубогу бар. Эми ушул жерде өтө турган оюндар. Азыр бул жерде айыл өкмөт эмес. Бул жерде ошол ачык турнир, каалаган команда келип катыша алат. Максат ошол кийинки айыл өкмөттөрдүн да аралык болот, райондор аралык да оюн болот бул жерде. Ошол бүгүн ачылышын кылып атып атабыз. Оюндар болот. Бүгүнкү айыл өкмөт эмес. Айыл өкмөт эмес. Бул календарлык план менен оюндун ачылышы экен да, мындайча айтканда. План менен оюндун ачылышы. Оюндун ачылышын кылып ошол балбандардын башын бириктирдик. Жакшы. Эми негизи бул өзү максат эмнеде? Бул азыр биз элдерден угуп калып атабыз, бир сборный түзүш керек же өнүктүрүш керек. Эми баарын максат жакшы экен негизи. Өзүң ушуну бир айтып өтсөң. Эми максат баардыгыбыздыкы ошол оюбуз Жалал Абад областынан бир команда чыгаралы, жогорку лигага, Ош лигага ойнотолу деген максатта жүрөбүз 2 жылдан бери. Ошол мунун келечеги барып айыл өкмөттөр болот, райондор болот, ошолордун баардык оюндардын келечеги аркасында барып чогултуп бир команда түзөбүз. Ар бир командадан алып жакшы оюнчуларды бир команда түзүп, анан Ошко, Бишкекке алып барабыз, Ноорузга буйрса. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Жакшы. Анан Марат, могул негизи бул эми Сузак району менен чектелип калыптыр да азыр. Карасамчы. Келечектеги планыңар кандай? Мисалы, область боюнча, мисалы, бул жагы бизде область чоң да, бул жагы Тогусторо болсо, бул жагы Сузак, бул жагы Чаткалга чейинчи. Негизги келечектеги пландарыңар кандай? Келечектеги план ошол азыр сырттан чакырганга эми буга келишпеди, сырттан командалар. Анан район аралыкта келишет. Алардын дагы өзү Сузактын кече Базаргон турнири өттү. Базаргондо чемпионат болду. Базаргон өздөрүнүн чемпионун аныкташты. Азыр ачылышын кылышты. Андан мурда Нокендик өткөн, Токтогулдук 2 жолу өттү. Ошентип өздөрүнүн чемпиондорун аныкташып, анан ушул жерге, анан райондор аралык болгондо ошондо ар бир райондо бирден команда келет. Анан ошонун ичинен тандап бир команда алып чыгабыз. Кудай буйрса. Кудай буйрса ошол команданын ичинен тандап бир команда алып чыгабыз. Анда буйрса жыйынтыктоочу оюн мартка барат экен да? Жыйынтыктоочу оюн февралдын этегине барат. Мартка уже Бишкекке алып барышат буйрса. Февралдын этегинде жыйынтыктоочу оюнду кылабыз. Бирок бул жерде деле айыл өкмөттөр аралык Нооруздар өтөт, бөлөк оюн боло берет калган командаларга. Ошол биз бир команданы алып чыгып, ошол жака алып барабыз буйрса.
удаление ушул бала. Эч ким менен эч ким урушпасын. Ынтымакчылык оюн бул жерде. Башта эле болду оюнда. Келтирбейт. Палвандар, бұл мақсат мындай, бардығыңар биздин балдарсыңар. Мақсатыбыз ушу быйылкы жылы Ноорузда бир жакшы команда чыгара турган мақсат. Анан кийин уруш, жаңжал, камчы көтөргөн, судьяны сөккөн бир жылга удаление болот. Ал фамилиясын жазабыз дагы ал адам яка кошулбайт. Оюн ойнобойт. Ошон үчүн ынтымак болуп, жакшы неме өткөргүлө мына оюндучу.